Assalamu alaikum dostlar. Men Максим Баткенский. Biz hazır aeroport Амалияда turabыз. Атайым маалымат алган келдик. Мекен иштер кантип учуп атыптыр, кайсы рейстер болуп атыптыр, кантип учса болот дегенечи. Атайым келдик. Буюрса ошол маалыматтарды сиздерге бөлүшүп коеюн. 105-чи авиакассанын жанында авиатрафикке билеттер сатылууда. Бирок сол жерден билет алуу үчүн кезекке турушуңуз керек. Кезек экинчи этажда. Макдоналдс жака барсаңыз, ошол жерде кыргызстандыктар кезек түзүп жатышат. Ошол жерде атайын 8 бала бар экен. Волонтер жигиттер. Бишкек шаарына болгон живой очередь 1005 адам түшөт. Ошонун 700-ü билетин алыптыр. Ал эми Ош шаарына болгон живой очередь 1700 адам. Ошонун 784-ü авиабилетин алыптыр. Кыскасы ошол экинчи этаж чыгып, волонтерго барып, фамилия атыңызды айтып, жаздырып коет экенсиз. Анан очередиңиз келгенде ошол жерге сизде көрүп турган кассага келип туруп, билет алсаңыздар болот. Билеттер азыркы учурда рейстер 10-да, 12-синде, 14-нде, 16-сында 2 күн сайын болот экен. Азыркы учурда 12 сентябрга билеттер сатылып аттыр. Эмне үчүн авиатрафикте мындай очередь десеңиздер, анда мындай башка С7, Урал, Аэрофлотторго салыштырмалуу авиатрафикте билеттер арзан экен. Билет басы 22.500 экен. Ошондуктан авиатрафикке турган билет алам деп тургандардын саны 1.500-1700 түзүп. Бишкек шаарына 1500, ал эми Ош шаарына 1700. Анан достор айта кетчү нерсе, Бишкек шаарына учуучуларга эртең мененки саат 11-ден түшкү саат 2-ге чейин 3 саат билеттер сатылат экен. Ал эми Ош шаарына учуучулар үчүн түшкү саат 2-ден кечки саат 5-ке чейин авиабилеттер сатылат. Мен азыр көрдүм, 2 күндөн бери ошол жерде жүргөндөр бар экен, 3 күндөн бери ошол жерде отургандар бар экен. Кыскасы туугандар, ушул маалымат балким кимдир бирөөгө пайдасы тийип калышы мүмкүн. Эгер пайдасы тийген болсо, мен өтө ыраазы болом. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, аманчылык каалайм. Кыргызстаныбыз өссүн, жолубуз тезирээк ачсын. Мигранттар аябай чындыгында кыйналдык. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык каалайм. Сиздер менен Максим Баткенский болду. Ассаламу алейкум.